Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону баса кетиңиздер. Акыркы жаңылыктар сиздер менен. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Чүй облусунун октябрь айылындагы башка бирөөнүн жер тилкесинде чатырда жашап жаткан Айзада Абдуллаева жана анын 5 баласын көргөнү барды. Бул тууралуу маалыматты Өткүрбек Рахманов өз баракчасына жазды. Айзаданын жардам сурап кайрылганын Камчыбек Ташиев көрүп, акыры ага жардам берүүнү чечкен. Ал жакын арада ошол эле айылдын Абдуллаевага жер тилкеси бөлүнүп берилип, ага бардык шарттары бар үй салып берерин убада кылды. Үйдүн курулушу УКМКнын жетекчисинин жеке көзөмөлүндө болот. Болжол менен курулушту Ташиев өзү каржылайт. Украинанын президенти Владимир Зеленский мусулмандар менен чогуу ооз ачууга катышып, эми бул расмий деңгээлде жыл сайын өтүүчү салт болуп калаарын билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Бүгүн биз Украина үчүн ушундай салтты расмий деңгээлдеги ифтарды баштайбыз. Биздин баатырларыбыз, азыркы мусулман аскерлери. Биз Украина ар бир адамды баалай турганын, ар бир коомчулукту баалай турганын ырастайбыз, деген Зеленский ооз ачуу маалында. Зеленский Украина мамлекет ичиндеги мусулмандарга жана украиндер сыяктуу тынчтыкка жана жамандыктан коргоого умтулуп жаткан дүйнөдөгү бүткүл мусулман коомчулугуна ыраазы экенин белгиледи.